Ассаламу алейкум, ардактуу Ош жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Десол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын, кечиресиздер, Ош жарнаманын бул чыгарылышында Фуркат тараптагы 6-километрден сатыла турган 6 бөлмөдөн турган ремонту сонун болгон жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт баардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегин толук түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен Фуркат тараптагы 6-километрде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадыны көздөй жолго чыгасыздар. Бул жер Кыргыз чек, тактап айтканда 6-километр деп атап коет мен турган жерде. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Мадыны көздөй бул жака жолго чыгасыздар дагы. Мады айылынын центрине жетпеген жерде жолдун сол тарабында мына ушул 6-километр аталышындагы чоң маркетти көрөсүздөр. Ушул эле маркеттин жанында бул жерде Назыр Улуу Байыш деген көчө жайгашкан. Бул жакта жазылып турат. Жанагы сатыла турган жер үй мына ушул көчөдө. Ушул көчөгө кирип, ичкериге 100 метр кирип барыңыздар. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен дальше кете турган болсоңуздар, Мады, Башбулак, Гүлчө, Алай тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен ичкериге бул жака 100 метр түз түшүп келесиздер. Ушул эле жолдун сол тарабында бул жакта жазылып турат, Токтобаев, Орунбай көчөсү жайгашкан. Сатыла турган жанагы жер үй болсо мына ушул көчөдө. Андыктан сиздер мына ушул Токтобаев, Орунбай көчөсүнө кирип, ичкериге 100 метр кирип барыңыздар, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Мынакей достор, мен жанагы көрсөткөн мына ушул көчө менен ичкериге бул жака бир 150 метр түз кирип келе бересиздер. Ушул эле көчөнүн аяк тарабында, оң тарабында сатыла турган 6 бөлмөдөн турган дап-даяр болгон жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салыңыздар, ушул үйдүн ээси менин жанында. Кандайсыз эже? Жакшы, рахмат. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар. 6 бөлмөдөн турат экен. Жериңиздер канча сотук? Жерибиз 6 сотук. Жериңиздер 6 сотук экен, жакшы. Үйдүн сырт тарабын көрүп атасыздар. 4 тарабы тең тосулган, чек аралар такталган, сырт тарабы болсо пескоблок. Бул жакта жакшы бекем чоң варата дагы коюлган. Ушул варатаны ачып ичкериге кире беребиз. Бул жагы өзүнчө бир природа болуп калат экен, тала тарап, Ооба. Тынч экен да? Тынч, көчөбүз тынч, мындай чужой адам да келбейт, чужой машина да өтпөйт. Жакшы, тынч экен да. Бул жагында канал барбы? Бул жактан суунун үнү угулуп атат. Эме? Арык барбы? Арык бар. Кичинекей арыкча бар экен, суу келип турат экен, жакшы. Жери 6 сотук деди. Кандай условиялар бар эже? Эмне бар, эмне жок? Үйүбүз 6 бөлмөлүү, бардык шарты бар. Суу бар, свет бар. Газ баллон менен койдурганбыз. Азырынча ошол. Жанагы бул жакта ичинде ванна, туалет бар экен, септик дагы барбы? Ооба, септик. Кайсыл жерде? Бул жерде Бул жакта? Ошол жерде кухнянын жана септиги коюлган. Септик, Могул жакта ваннаныкы? Ваннаныкы коюлган. Эки жерде экен да? Эки жерде. Жакшы. Мынакей достор, киргениңизде деле сол тарапта бул жакта септиги бар экен, тандыры, отунканасы, навеси мына ушул жакта жайгашкан. Жери 6 сотук, бул жакта мини огороду бар. Бул жакта болсо 6 бөлмөдөн жайгашкан, 6 бөлмөгө ылайыкталган чоң үйү. Бул жакта времянкасы. Бул жагы бир навес экен, летний кухня деп коет экен. Тапчандар бүт барды ушул жакта жайгашкан. Бул жагында болсо сырткы ажаткана. Жери 6 сотук, үйүн алды дагы стяжка экен, теп-тегиз болуп турат, жакшы. Условияларына келе турган болсок, бул жерде үйдүн ээси айтып атат, суу, свет, септик бар экен. Газ болсо, газовый баллон менен колдонот экен. Жакшы. Бул жерде үйүңүздүн алдында кран бар экен да? Ооба. Суу жакшы чыгат. Напору жакшы экен, Мынакей достор, напорун карасаңыздар, жакшы экен, өтө сонун. Үй тууралуу маалымат берели алдында. Бул чоң үй 6 бөлмөдөн турат экен. Салынганы канча болду эже? Былтыр 2022-жылы салганбыз, жай айында ушул кезде. Жаңы экен да, кеч жакында эле бүткөн экен, Ооба. Ошол апрель эмес, майда баштадык. Стройканы фундаменттен баштап. Андан ары октябрларда бүтүрдүк. Фундаменттери да бийик болгон экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жак болсо, жанда газа блок, пена блок деп коет го, ошондой менен тургузулган экен. Сырты болсо, кайсы технология менен бүткөн дедиңиз?
Турциянын материалдары менен бүтүрүлгөн, аябай сапаттуу болупчу. Жылууланган, а? Ооба, өтө жакшы жылууланган, эч кандай мындай зыянчылыгы жок. Бардыгынан эч ким коркпой деле койсо болот экен. Былтыр ошол пеноблок, газоблок, гипсоблоктор менен аябай көпчүлүк үй салышты го. Ошолорго дагы ошол себептен да биз салып калганбыз, бирок аябай жакшы чыктык кышында. Жакшы. Өтө ысык болот экен. Сыртынан өзүңүздөр дагы жылууладыңыздар, а? Жана айттыңыз го? Ооба, ичи тышынан жылуулаганбыз, бирок жакшы. Кышында мындайча айтканда кышында жакшы эле жылыйт, а? Ооба. Жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, суу түчөлөрү дагы орнотулган. Крышасы болсо тернике менен жабылган, бул жак болсо өзүнчө бир навес болуптур. Жакшы, бул жерде үйдүн ээси айтып атат, кышында жакшы эле жылыйт, сөз жок дейт. Ошондо канча 2 жыл, 3 жыл жашапсыздар да? Жок, 1 жылга жетип элек. 1 жылга жетип жете элек, а? Бул жага киргенде эле коридор болуп калат. Жакшы, ремонту өтө сонун экен, айнек терезелери пластик. Айта кетсеңиз, бул жер үйдүн эшик терезелери бүт бардыгы бирдей, мына ушундай апа-апакай болгон эшиктер коюлган бардыгына. Киргениңизде деле бул жагы холл болуп калат экен, а? Холл кеңири экен, а? Холубуз ооба, кеңири. Холл өтө кеңири экен. Бул жактан каалаган бөлмөңүздөргө кире бересиздер. Оң тараптан баштай берели. Бул жак спальня окшойт, а? Бул биздин спальнябыз. Асты ламинат экен. Дубалдары болсо шпаклевка болгон, потолоктору натяжной, терезелери пластик, ар бир бөлмөгө мына ушундай отопление кирген. Мына ушул азыр сиздерге биринчи бөлмө, бул конок кечиресиздер, спальня болду. Бул азыркы учурда үйүңүздөрдө буюм тайымдар турат. Булар кандай болот эжеге? Калабы кетеби? Мебелдерди эгерде эме болсо сүйлөшөбүз, кел калат депчи. Бирок бул жерде мебелдерибиз калат. Эми өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер, а? Ооба, эгерде кереги жок десе, анда алып кетебиз. Негизи бирок кээ бирки мебелдерди көбүн эле калтырып кеткен жакшы, себеби мына ушул кухнядагы көрүп атасыздар. Кухнядагы мебелдер баары калат. Өзүнүн размерине ылайыкталып сонун жасалыптыр да, чоң болуп. Хай-тек жыгачтар экен, а? Бул жакта раковина, стиралка, бул жакта газ дагы бар экен. Ушундай эске алыңыздар, газовый баллон менен колдонот экен. Вытяжкасы дагы бар экен. Жакшы. Ар бир бөлмөдө отопление бар. Азыркы учурда биз сиздерге мына ушул кухняны көргөзүп бердик. Өзүнчө бир чоң бөлмө экен, бул дагы. Ооба. Жеңилерибиздин экинчи офиси. Жакшы. Бул жагы болсо спальня болуп калат. Бул дагы бир спальня экен, а? Ооба. Бул жерде үйдүн ээси айтып атат, асты болсо бир маалымат бере кетели сиздерге. Асты фольга болгон, жана ошондой эле анын үстүнө жакшы линолеум басылган экен. Ушуну дагы эске алыңыздар. Бул жак кандай бөлмө болуп калат? Бул жагыбыз ажаткана сыяктуу, ванна. Санузел экен да? Санузел. Жакшы. Бул жагы полу, дубалдары бүт бардыгы кафель экен, жаркырап сонун болуп турат. Бул жагында дагы отопление бар экен. Киргениңизде деле унитаз, раковина, күзгү, аристон, ванна, форточка бүт бардыгы бар. Мындайча айтканда шаардагыдай, домдогудай эле бүт бардык шарттары бар экен. Өтө сонун. Шаардагыдай условия кылыпсыздар да? Ооба. Бул жак санузел болуп калды. Бул жак конок бөлмөсү болуп калат экен. Киргенде эле көрүнүп турат, кеңири кенен болуп турат. Айнек терезелери пластик, отопление кирген. Асты болсо фольга коюлуп, үстүнө калың линолеум басылган. Потолоктор натяжной, жарык бергич люстра дагы коюлган. Жакшы. Андан кийинки бөлмөбүз балдар комнатасы. Балдардын уктоочу бөлмөсү, а? Ооба. Өтө сонун. Ремонт болгон ошондо 1 жыл болуптур да? Боло элек дагы, даже. Ооба. Бул жакта көрүнүп турат, кадимкидей ремонт сонун болуп. Дагы бир суроо, документтери кандай анан, эже? Документтери бардыгы даяр, бардыгы бар, толук. Документинен проблема жок, а? Таза. Эч кандай көйгөй жок. Жакшы. Документинен проблема жок экен, бүт бардыгы жакшы экен. Сыртына чыгайлы дагы, үй тууралуу дагы бир аз маалымат бере кетели. Бул чоң үйү 6 бөлмөдөн турат. Салынганына 1 жыл боло элек деди. Газоблок менен тургузулган. Узун турасы канча дедиңиз, эже? 14-кө 10 чоң үйүбүз. Чоң үй 14-кө 10, а?
Ооба. Кеңир экен да. Жалпы аянты канча болуп калат? 140 канча квадрат метр. 140 квадрат метр экен бул чоң үйү. Узун турасын канча дедиңиз? 14-10. 14-10, 140 квадрат метр. Жакшы. Бул жакта болсо сырткы времянка 2 бөлмөдөн турат. Айнек терезелери бул жакта эшигин көрүп атасыздар. Пластик эшик терезе экен. Бул жак үч очок ушул жакта экен да? Ушул жакта. Бул үч очогубуздун дагы очоктун кафелдери даяр. Бизде азыр жабыштырганга убакыт болбой атат. Устабыздан. Бүтүрүп өткөрүп берип коесуздар экен да? Ооба. Жакшы, бул жакта үч очогу бар экен. Бул жакта самору дагы бар экен. Жакшы. Мындайча айтканда, жайкы кухня экен, мындай айтканда. Бул жагы сөрүс экен. Бул жакта. Үй жылытасыз, ушу менен? Ооба, ушуну менен үй жылытабыз, анан кошуп тамак кылса деле ушул жерде боло берет. Бул ошондо чоң үйдү жылытабы же ушул үйдүбү? Чоң үйүбүздү, отопление. Чоң үйдө, жана отоплениялар да? Ооба. Өтө сонун, жакшы. Бул жагы болсо бир спальня экен, жайында жата турган. Бир комнатабыз. Эми өздөрү чечип алат экен да, жакшы. Бөлүп кандай? Үйдөгү ашыкча буюмдарыбызды башкаларды ушул жака коюп коебуз. Жайында жашаса да болот, өтө ысык болот да бул жак. Жайында салкын болобу? Жайында деле кышында деле ысык эле. Жакшы. Өтө сонун. Бул жакта бардык шарттары бар экен. Мына ушул печка менен чоң үйүн жылытат экенсиздер. Бул жагында болсо үч очогу жана ошондой эле самору жайгашкан. Той топур кылса турган болсоңуздар кеңири кыла берет экенсиздер. Бул ошондо кичинекей времянка узун турасы канча болуп калат эже? 11-ге 4. 11-ге 4. Жалпы аянтычы? Жалпы аянты эсептеп бербейт чынында. Кийин чалганда айтып коесуз, Клиенттер келип калса, ала тургандар. Ошондо түшүндүрүп айтабыз. Эң негизгиси узун турасын айттык, 11-ге 4 экен. Жакшы. Бул үйдүн арт тарабы болуп калат экен. Бул жак склад окшойт, Ооба, склад кылып койгонбуз. Бул жагыбызды. Болду. Бул жагда склад экен, керектүү буюмдарды ушул жака кое берет экенсиздер. Кеңир экен, склады чоң экен. Жакшы. Бул ошондой кичинекей времянка жанагындай эле газоблок менен тургузулганбы? Жок, бул пескоблок менен болгон. Пескоблок менен, Ооба. Бул жакта болсо мотору жайгашкан экен. Эми бул жака дагы бир сөрү тапчан коюп, ушул жакта дагы бир жайкы спальня кылып койсоңуздар дагы болот экен. Бул жакта киргениңиздер деле сол тарапта, оң тарапта сырткы ажаткана жайгашкан. Мини огороду дагы бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Картошка, помидор бүт бардыгы эгилген. Ушуну эске алыңыздар. Чек арасын түшүндүрө кетели, 6 сотук жер тилкеси. Мына ушул маканы көрүп атасыздар. Ушул маканын бул тарабы сиз ала турган жер болуп калат. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эже бул жер ошондо кандай? Соседтериңиздер местныйларбы же беш кошкон элби? Бул жакта соседибиз аябай жакшы, бүт эле кошуналарыбыз жакшы, беш кошкон эл деле бар, местныйлар деле бар. Ар кандай экен да? Ар кандай, баарыбыз ынтымактуубуз. Жакшы эле адамдар, коңшулар, Өтө жакшы. Эми баасын айтың, баасын канча тутасыз? Баасын ошо 130 деп ойлонуп атабыз, бирок клиенттердин чөнтөгүнө да карап келишебиз. 130 000 доллар. Ооба. Албетте эле кыргызчылык болуп кеми болот, Болот, сөзсүз түрдө. Вариант жолдоручу, бул жакта квартирабыз бар эле, алмашпайлыбы деп калса? Эми аны да сүйлөшөбүз. Өзүңүздөр сүйлөшүп келишип алат экенсиздер. Бизге туура келип калса сүйлөшөбүз. Дагы бир суроо берейин, ушундай сонун үй бар экен, ремонту жакшы экен, шарттары бар экен, эмнеге сатып атат экен деп 90% элдер комментарийге жазат да. Ошолорго ответ берип койсоңуз. Бул жакка биз былтыр көчүп келгенбиз, жаңы үй салып. Бул жактан бизге чынында биздин жумушубузга, башка жактарыбызга дагы бизге шартыбыз узак болуп калды, же тескери болуп калды да. Ошол себептен сатып атасыздар, Ошол себептен сатып атабыз. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту сонун болгон, бардык шарттары менен сатыла турган мына ушул 6 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Баасы 130 000 доллар, албетте эле кыргызчылык кылып, рыбына жараша жакшы эле түшүрүп беребиз, баасын келишебиз дейт. Обмен жолдору дагы бар экен. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, ээсинин номери экранда белгиленген.
чалып сүйлөшүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Ушул жерге дагы келип көрүп кетсеңиздер болот. Мектеп, бала бакча, мечит проблемасын өзүм айта кетейин. Бул жакта жол тарапта, жанагы центральный жол тараптан адрес түшүндүрдүк го. Ошол жакта бүт бардыгы мектеби, бала бакчасы, мечити ошол тарапта жайгашкан. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Колдон чарбаңыздар, жакшы эле жүрүп беребиз дейт. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.